Борбордук шайлоо комиссиясына номер 20 Манас шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Жумабековду шайлоо алдындагы жарыштан четтетүү тууралуу арыз түштү. Арызда аталган шайлоо округунан талапкер Мирлан Назарбеков Жумабековду үгүт эрежелерин бузгандыгы үчүн талапкерлердин тизмесинен чыгарууну суранганы жазылган. Учурда талапкерлердин арызын жумушчу топ карап жатат. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы Дастан Жумабековго үгүт эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 ирет жалпы 22 500 сом өлчөмүндөгү айып пул салган. Ош шаарында Ыйман Нуру партиясынын үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Министрликтен билдиришкендей, тергөөнүн жүрүшүндө аталган партиянын үгүтчүсү штабтын жетекчисинен шайлоочуларды сатып алуу үчүн 40 000 сом алганын айткан. Үгүтчүнүн автоунаасынан акча жана Ыйман Нуру партиясынын буклеттери табылды. Башка үгүтчүлөр дагы шайлоочуларды сатып алуу үчүн аларга акча беришкенин билдиришти. Штабтын жетекчиси Ыйман Нуру партиясынын үгүт өнөктүгүн өткөрүүгө жардам бергенин мойнуна алды. Бул үчүн ал штаб ачып, ал жерден ар бир шайлоочуга 1000 сомдон тараткан деп айтылат маалыматта. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 192 беренеси боюнча катталды. Анын негизинде 2 адам кармалып, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 1 декабрдан тартып Ош шаарында кичи автобустардын жол кире акысы жогорулайт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттары 25 ноябрдагы кезексиз жыйында кабыл алган. Ага ылайык 1 декабрдан тартып кичи автобустардын жол кире акысы күндүз 15 сомго, кечки саат 19:00дөн 21:00гө чейин 20 сомго көтөрүлөт. Окуучулар үчүн жол кире акысы муурдагы бойдон калат. 2022 жылдын март айында Казакстанда хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, хоккей боюнча эл аралык федерациясынын вице-президенти Айваз Оморканов жана Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анвар Оморканов менен жолугушкан учурда белгилүү болду. Жолугушууда Айваз Оморканов 2022 жылы март айында Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу дүйнө чемпионаты өтө тургандыгын маалымдады. Мындан сырткары сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Айваз Оморканов дүйнөлүк чемпионат учурунда хоккей боюнча эл аралык федерациясынын кеңешинин 3-отуруму Кыргызстанда өтө тургандыгын кошумчалап, ага белгилүү француз хоккеист Люк Тардиф келерин билгизди. Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги проза, драма, иллюстрацияланган балдар көркөм адабияты жана илимий популярдуу чыгарма номинациялары боюнча авторлордун арасында сынак жарыялайт. Чыгармалар 2021 жылдын 25 ноябрынан 22 жылдын 30 апрелине чейин кабыл алынат. Негизги талаптардын бири сынакка катышып жаткан эмгектер мурда эч жерде жарыяланбаган болушу керек. Сынактын жеңүүчүлөрүнө чыгармачылык иштеринин жарык көрүүсүнө финансылык жардам көрсөтүлөт. Кыргызстандын аймагындагы калкты тейлөө борборлору жана калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмдөрү 27-28 ноябрь күндөрү дагы иштейт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Министрликтен билдиришкендей, шайлоо алдында паспорт алуу үчүн кайрылгандардын саны өскөндүгүнө байланыштуу. ID карта Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алуу үчүн арыз бергендер 27-28 ноябрь күндөрү саат 8:00дөн 20:00гө чейин калкты тейлөө борборлорунан жана калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмдөрүнөн паспортун ала алышат. Белгилей кетсек, бул күндөрү даяр паспортты берүү кызматы гана жеткиликтүү болот.